Ош шаарында алгачкы жолу уюштурулган марафон шаардын аянтында өттү. Массалык чуркоого 1000ге жакын адам катталып, аянтка чогулгандардын саны 2000ге жетти. Бул марафонго ар кандай тармактагы компаниялардын жамааты Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Бишкек, Нарын жана өлкөнүн башка аймактарынан келип чуркагандар да арбын болду. Жакшы уюштурабыз деген терең ишеничтемин. Дагы бир жолу бардыгыңыздарга рахмат, ийгилик болсун. Катышуучулардын жана демөөрчүлөрдүн айтымында алдыда мамлекеттик деңгээлдеги спорттук мелдештер өтөт. Ош мамлекеттик университетинин ректору бул массалык чуркоону калк арасында жайылтууга, шаар тургундарын спорт менен машууга үндөө өттү. Буюрса бул биздин ошол жаңы демилге биринчи жолу болуп атат. Будан кийин ошол жыл сайын ошол демилгени улантып, жалпы биздин эл журттун, кесиптештерибиздин ден соолугун кам көрүү максатында, анан ошондой бир жакшы инициативаларды көбөйтүү максатында уюштурулуп жатат. Жарыштын жүрүшүндө катышуучулар жаш категориялары жана аралыктары боюнча бөлүндү. Тактап айтканда 45тен 54 жашка жана 55 жаштан жогорку категориядагылар 30 чакырымга чуркашты. 5 километрге 14 жаштан жогорку жана 35 жаштан өйдө болуп 2 категорияга бөлүндү. Ал эми 10 километрге 16 жаштан жогорку калуучулар жана кесипкөй спортчулар катышты. Арасында жашы жете элек катышуучулар да чуркады. Мен атым Аруке, мен 10 жаштамын, 5 километр жүргөм, марафонда жүгүргөн жагат, анткени ден соолукка пайдалуу. Чыркоонун жүрүшүндө ыктыярчылар марафонго сууларды таркатып жатышты. Ал эми маарага жеткен катышуучулардын ар бирине ыктыярчылар медалдарды тагышты. Ош мунун окутуучусу Алыккан Жакшыкбекова. Жыйынтыгында биринчилерден болуп келгендерге дипломдор жана акчалай сыйлыктар берилди. Марафондо активдүүлүгүн көрсөткөн жөө-өгүлүктөргө ыраазычылык баракчалар жана демөөрчүлөрдүн атынан кызыктыруучу белектер берилди. РСК банк менен Ош мамлекеттик университети бул партнер болуп эсептелет. Биз Ош мамлекеттик университети менен тыгыз иштешип келебиз, ар тараптуу. РСК банктагы мамлекеттик болгондуктан эң тыгыз иштеп келебиз. Таң эртеден баштап марафон аяктаганга чейин бийчилердин жана белгилүү аткаруучулардын катышуусунда атайын шоу программа уюштурулду. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.